Assalamu alaikum, урматтуу мекенештер, кайрымдагы жилдер, достор. Буюрса, бир адамдан бир көчөт акциясы старт алды. Албетте бизге район, область боюнча кайрылык каттар келип түшкөн. Ошол негизинен шаарындагы номер 57 Хабибулло Тажбатов атындагы орто мектептин айланасында тикен жалбырактуу арча көчөттөрү жана мөңгөлүү алма, билярс көчөттөрү отургузулуп атат. Албетте бул жерден мектеп эмгек жамааты биз менен чогуу биргеликтүү отургузуп атышат. Эмгек жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Жана бизге ушундай сөз беришти. Буюрса бул тикен жалбырактуу көчөттөрү жана мөңгөлүү көчөттөрү жакшы өстүрүп, келечекте мектептин бир аз болсо дагы ушул пайдасына иштетебиз деп. Ошонун ичинде өзгөчө ушул бир адамдан бир көчөт акциясын колдоп жаткан ар бир кайрымдуу мекендештерге, досторго терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргызыбызда бир ушундай жакшы сөз бар. Жакшы инсандан жашыл бак калат дейт. Келиңиздер, сиздер көрбөгөн ушундай билим берүү мекемелеринде сиздердин үй бүлөңүздөрдөн, жеке атыңыздардан көчөт калсын. Ал көчөт жердин кыртышына, жаратылышка, адам затына пайдасы тийген көчөт болсун, сообу силерге тийсин. Колдоп жаткан бир туугандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарды ушул бир адамдан бир көчөт акциясына чакырабыз. Мен Ош шаарындагы номер 57 Хабибулло Тажбатов атындагы орто мектептин директору. Кесиптеш досторума укуп, элим барсынбы коомдук фондке кайрылып, ушу бир адама бир көчөт акциясыга катышууга чечим кабыл кылып, буларга кат жазып кайрылдым эле. Арыз менен тез эле күндө эле мына мектебибизге 15 туп арча, 10 туп алма жана 10 туп слива көчөтүн алып келип берип, өздөрү эгишип, карап берип кетишти. Рахмат. Ушул коомдук фондко чоң рахмат. Өзүмө атыман жана жамаат атынан чоң ыраазычылык билдирип калам.